Айыл чарбасын өнүктүрүүдө мамлекеттин колдоосу маанилүү. Аталган тармакка көрсөтүлүп жаткан камкордук элеттеги дыйкандардын ишине шарт түзүүдө. Түп райондук суу чарба башкармалыгына бул жылы 25 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, чарбалык каналдарды оңдоп түзөө иштери аткарылган. Мындай алгылыктуу аракеттер дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыз кылуу багытында ишке ашууда. Айыл чарбаны колдоо иретинде болуп көрбөгөндөй, жылда болуп көрбөгөндөй каражат бөлүнүп берилди. Түп райондук суу чарба башкармалыгына жалпысынан 25,2 миллион сом каралды. Мунун ичинен механикалык жол менен тазалоого жумуштардан тышкары 13 миллион сомго биз кешке Г-образный блокторду коюуга жана элер 80 лотокторун коюуга приобретение уже даярбыз. Сугат башталып кеткенине байланыштуу токтоп турат азыр жумуштар. Август айынан баштап ошол кешке каналдарды элер 80 лотковый каналдарды орното баштайбыз. Дыйкандар быйыл аба ырайынын жаанчылдыгына байланыштуу суу тартыштыгы жаралбагандыгын айтат. Сууну коромжусуз пайдалануу максатында жамгырлатып сугаруу ыкмасын колдонууну колго алышкан. Буга Агрорейн компаниясы аркылуу атайын 4 техника алынып келинип, күнүнө 3 гектарга жакын жерди сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Поляларды ушу менен сугарып, ушуга өтсөк деген пландар бар, Кудай буйрса. Баарын ушул жамгырлатып сугаруу менен сугарып, элдерди да ушуга үндөп. Биз быйыл ушу биринчи жыл алып келип атабыз, 4 машинка алып келгенбиз. Ошо 4 тең иштетип сугарып атабыз. Буйрса жакшы. 50 гектар картошка, анан 10 гектар валерьянка, беде, буудай, 120 гектарда общий баш аягы. Беде, арпа, буудай болуп отуруп. Беделерди сугарып атабыз, арпаларды, картошкаларды. Жаанда айбагында жакшы болуп атат, жаан жагана карабастан түшүм жакшы алалы деп сугатты да колдонуп, сууну каалагандай пайдаланабыз, түнү менен сугарабыз, күндүз сугарабыз. Суу маселеси биз жакта жакшы. 2022 жылга карата район боюнча 16 000 гектар жерди суу менен камсыздоо пландалган. Буга ылайык ички чарбачылык жана чарба аралык каналдардын 35 чакырымын техникалык жол менен тазалоо иши жүргүзүлгөн. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Скөл облусу.